Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер жана эл билсиндин катталуучулары. Көрүп жатабыз, Кыргызстан боюнча эл азыр ушул атын өчкүр бир ооруга каршы күрөшүп жүрүп атат да. Кудайга шүгүр, ушул күнгө чейин эки балабызга дагы мына сыборлор чогулду. Аны интернет тармагынан жалпы эле көрүп жатат. Эми ар ким колунан келген салымды кошуп жатат. Ошондуктан биз дагы эл билсин долбоорунун катталуучуларына бир аз окуяны чагылдырып, азыркы учурга чейин канча балага канча сом чогулду, Кудайым буйруса будан кийин канча чогултуш керек, ошол жөнүндө маалымат берүүгө аракет кылабыз. Андан сырткары азыркы жаш ымыркайыбызга чогулуп жаткан акчалардын реквизитин Бек Мамат деп айтышып атат атасынын атын. Ал Бек Маматтын дагы реквизиттерин экраныбызга коюп берүүгө аракет кылабыз. Менин үмүтүм бул чыгарылыштан коюп жаткан максатым ошол биздин чыгарылышты көрүп жаткан кишилер тарабынан дагы бир аз салым болсо, ал дагы бизден салым болуп калсын, акыретибизге пайдалуу болуп калсын деген гана үмүт. Буйруса ушул жакта жүргөн азыр активист, журналист, блогер же болбосо ошол эл менен аралашкан ким болбосун, ошолордон бир аз маалымат алып берүүгө аракет кылабыз. Амансызбы? Байке, мындай болуп атат да азыр. Ар ким Instagramдан, TikTok тармагынан көргөзүп атат да. Биз дагы YouTube аркылуу көргөзөлү деп атабыз да. Ошонго болуп жаткан иш чаралар жөнүндө канча балабызга канча чогулду и будан кийинки чогулушу керек болгон максат, алдыдагы максаттар жөнүндө бир аз кыскача айтып бериңиз биздин катталуучуларга. Бисмилля. Сбор өзү бир апта мурда башталган. Ушу биринчи Хамзаныкы башталды эле. Айха Аслан планда жок болчу. Хамзанын сбору башталганда эле ушу 4 күн ичинде 202 миллион сом накталай түрдө топтолду. Мүлк түрүндө да бар болчу. Ошол Хамза темасы бүтүп бараткан мезгилде Аслан темасы башталды. Анан биз ошо демилге чутоп Асландын дагы сборун улантып кетүүнү туура деп таптык. Анткени ал да муктаж экен. Себеби Хамзадан топтолгон каражат ашып аткан болчу. Анан ошо Хамзадан топтолгон каражатты сразу Асланга атадык дагы, анан ошол эле топтон улантып кете бердик. Асланга дагы топтолуп калды. Мына бүгүн экинчи бала ошо Асландыкы жыйынтыкталды. Жалпы ушу 400 миллион сомго жакын акча каражаты бул 7 күн ичинде, 8 күн ичинде топтолду. Бул рекорд. Негизи түрк тилдүү өлкөлөрдөгү мындай кайрымдуулук үчүн топтолгон нерсе статистикада рекорд биздики экен. Казакстанда да болбоптур, Өзбекстанда да болбоптур, Түркияда да болгон эмес мындай дешет. Мындай топто вообще болгон эмес экен. Анан баягы дүйнөгө белгилүү болгон Тимати кайсы бир жылдары уюштурган экен ушундай кайрымдуулук иштерини. Бирок андагы ошо 5 миллион доллар каражатты жарым акчасыны кайсы бир бай бергени үчүн гана ошо бир айдын ичинде топтогон дешет. Бирок биз сүйүнүп атабыз, эми мактаныш эмес, муну эл жасады. Биз жөн гана себепчи болуп калдык, болду. Калган эл жасады. Жана катталуучулар тарабынан дагы сөздөр чыгып баштады да. Жанагы чогулуп аткан акчага үчүнчү тараптардын кийгилишүүсү башталып өкмөт тарабынан же болбосо жогорку кеңеш тарабынан деп атат да. Ага жол берилбейби? Жок, пока эч ким кийилишкен жок. Бул эми кайрымдуулук үчүн гана уюштурулган нерсе. Баягы эл өзү ушул нерсеге суу сап турганбы, балким Рамазан айына туура келип калдыбы, жапа-тырмак жабышып тез топтолуп кетти да. Бирок буга эч кимдин пока кийлигишкени жок. Бирок биз үчүн, демилгечи уюштуруучу топ үчүн бул өтө чоң жоопкерчилик. Себеби элдин аманаты. Акча бар жерде ар түрдүү күмөндөр боло берет экен. Так эле Facebook андай мындай деп жазып атышат, кээ бирлери ускүкүрүктө ошентип сүйлөшүп атышат экен, чуркап жүргөн балдардын кичине интереси бар да, тиги бу депчи. Бирок Рамазан айынын ичинде турабыз. Биздин жүрүм турумубузду деле эл билет. Кудайга шүгүр, баягы бирөөнүн акысын суу сап калган жерибиз жок. Албетте. Жаш балдардын атын аталып келген сумма ушу жаш ээсине эле берилди. 1 сом тыйын кармаган жокпуз. Мисалы сиз кайрым берешен адам болсоңуз келип биз ортодо турабыз. Биз просто лицо гана болуп бердик да. Сиз акчап келип берип атасыз, биз өкүлүн өткөрүп берип атабыз да. Ушундай ход менен жасадык. Бүт акча каражаттарын ушу өздөрү алышты, өздөрү банкка барып салышты. Бүт акча каражат азыр банктарга, счетторго салынган. Ошо боюнча турат. Азыр сиз менен Аскар байке, мен 10 күн да, эми мен эсебим да, мен көргөнүмөн 10 күн болуп атат да. Азыр бир жума деп сиз бир аз кичпейилдик кылып атасыз да. Мени билгеним 10 күндөн бери ушул жердесиз да. Жада калса үйгө да барбай калган күндөрүңүздү көрдүм. Бала чакамды сагындым.
Ошол статистикадан кабарыңыз барбы? Бул атын өчкүр оору менен канча бала ооруйт экен Кыргызстанда? Кыргызстан боюнча 35 или 36 бала бар экен. СМА деген оору боюнча. Бул дагы ошо биринчи тип, экинчи тип болуп бөлүнөт экен. Бирок буга 3 түрдүү укол сунушталат экен. Эки түрдүү уколу бир аз арзаныраак болот экен. Анан жыл сайын өмүр бою ала турган уколдор экен. Анан бул баасы кымбат болгон укол, бул Zolgensma деген укол. Аны ушу Google'га кирип дагы издесеңиз, Zolgensma деп, же болбосо самый дорогой укол в мире деп издесеңиз чыгат. Zolgensma Гиннестер китебине кирген $2,5 миллион бир уколдун баасы. Бир уколдун баасы $2,5 миллион деп бул Google'да жазылып турат. Ал ошо 12 килограммга чейинки балдарга берилет экен, оору башталып, же оору сезилген учурда ал ооруну мындай токтотот экен. Эгерде ал уколду албаса, бала бара ылдыйга кетет экен. Спат. Мындайча айтканда, биз ошондой түшүндүк. Эми медик эмеспиз. Балким туура эмес айтып аткандырбыз. Ошондой түшүндүк. Бая бала начарлап баштайт экен, колу буттары ушу бүт денеси ичкерип баштайт экен, чөбөктөр карышып баштайт экен. Ушундай абалга келет экен, аягында ушу мойнундагы кыймылдата албай калат деген жомолдор бар экен да. Эми ал мойнун кармай албай калса, уже бара андан кийин көзүн башкара албай калышы мүмкүн да. Бул жөн эле тирүү жан болуп жатып бериши мүмкүн да. Ага караганда баланын жок дегенде колу кыймылдап, буту кыймылдап, ушинтип турса жакшы да. Бирок эми кандай болгон чактарда эле, мисалы, бул азыр баасы 170 миллион сом деп айтылып жатат. Ошол жалпы суммадан бир наристенин өмүрү кымбат экендигин, ден соолугу кымбат экендигин жалпы кыргыз эли далилдей алды да. Сөз аягында бир катталуучуларыбызга бир аз кайрылуу кылып берсеңиз, эми өзүңүздүн сөзүңүздү артынан. Рахмат, Алла разы болсун. Биз негизи күтпөдүк эле. Кыргыз эли негизи аябай берешен эле экен. Аябай жоомарт. Мындайча айтканда, биз өзүбүздү көрсөтө алдык. Жалпы кыргыз эли ким экендигибизди көрсөтө алдык. Демек, эл ичиндеги көйгөйдү эл өзү чечип койсо боло турган деңгээлде экенбиз. Эл ичиндеги көйгөйдү эл өзү чечип койсо болот экен. Даже мамлекет эмес. Чечсе болот экен да. Эми кара, ушул нерсени эгер кайсы бир кандайдыр бир системага салып алып, мындай мамлекеттик деңгээлде системага салып алып, же бир мамлекет бир фонд уюштуруп береби, финансылык жагын көзөмөлдөп береби, анан бизге оштогон эр азаматтарды ошол фондко бир иштетсе, балким мындан кийинки бир эле сма эмес, канча бөйрөк ооруган, боору ооруган, аккан болгон, рак менен ооруган бүт ооруларды ушинтип эле акча чогултуп дарылатып алабызбы деген ой болуп атат. Жалпы ушинтип эле акча чогултуп эртең чоң больница салып койсок болчудай, көп иштерди жасасак болот экен. Ошон үчүн жалпы кыргыз элиме ыраазычылык билдирем. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, кайрымдуу болуп жүрө бериңиздер. Ассаламу алейкум. Урматтуу катталуучулар, ар ким өзүнүн колунан келген салымды кошуп, ким бирөө кызмат кылып атат, ким бирөө бул жакта имущество менен жардам берип атат, же болбосо ким бирөө акчалай жардам берип атат, жок дегенде видеолорду бөлүшүп жардам берип атат. Ар кандай дем күч берип аткан кишилерди көрсөк болот да бул жакта. Мындай кылабыз азыр туугандар. Барыңарга ассаламу алейкум. Биз Баха автосалон, тааныбагандар болсо атым Дамир. Баха Жалал атта. Бул жигитти YouTube'дан көрүп жүрөбүз. Сөздүн кыскасы, азыр чогулуш, акча чогултуу процесси ушул моменттери Кудай буйруса бардыгы прозрачный кетип атат. Лично мен Дамир, фамилиям Кубанычбеков, Кубанычтын баласы, чөнтөгүмдө коко тыйыным жок. Тартып коем мына. Тарт. Себеп мындай да достор, бул 100 миң эмес, 200 миң эмес, бул миллиондогон акчалар да. Бул акчаларды достор биз кол менен кармабай, ошол Байхандын атасына тапшыртып атабыз. Буну силер баса белгилеп, мындай түшүнүп коюшуңар керек болот. Чтобы эртеңки күнү жоопкерчилик кимде, булар мындай акча жеп коюптур деген маселе болбош үчүн биздин да репутациябыз бар. Экинчиден, бул иш менен, мисалы үчүн, биз таанылып кетели деген деле ниетибиз жок. Алла Таала Рамазан айында ушул сооптуу ишке бизди кичине суда себепчи кылган экен. Ушул сооптуу ишке биз да шерик болуп калдык. Акчалардын бардыгы чогулуп атат, ээлерине берилип атат. Ушул моментте деле акчалар келип атат. Биз болгону, мындай айтайлы, баягы лицо болуп таанылып, ушул лицобузду пайдаланып, жакшы жака колдонуп атабыз туугандар. Атак биз капчыкка эч кандай акча алган жокпуз. Үчүнчүдөн, Байхандын акчасы толук кандуу чогулуш процесси же чогултуу процесси Флагман автосалонунда тапшырылды. Флагман автосалонуна биз колдон келишинче баш ийип, итаат кылып, ошол жердеги не маселе болсо, не жумуш, не кызмат болсо, биз
колдон келишинче кызмат бергенге даярбыз. Урматтуу туугандар, дагы бир нерсени айта кетейин. Эми мен сизге дем күчүм бул. Бул кишилерди экрандан көпчүлүк балким көрбөй калды да. Түнкү саат 3:30 машинада уктаганын көрдүм да булардычы. Үйүнө барбай атат. Ушу кишилерге Алла ыраазы болсун. Орозондун күнүндө Кудайым буйруса мен ишенем. Бунун баарын ажыр соогун. Иншалла. Кудайым буйруса иншалла кыяматта аласыңар. Рахмат. Иншалла ушунча элдин бөлүгүнүн катарында Алла өз силерге ажырын берет деп Рахмат. ишенем. Рахмат. Силерге дагы Алла ыраазы болсун байке. Assalamu alaikum ардактуу көрүүчүлөр. Алла арбиңиздерге берекелүү, өрнөктүү, бейишке татыктуу өмүр берсин. Рамазан айында кылган жакшылыктарыбыздын баарын Кудай Таала эселеп жазып, соопка айлантып, жаннаттан кайтарып берсин деп тилек кылалы. Ал эми бүгүн коомчулукта резонанс жаратып аткан, ар бир адам көрүп көзүнө жаш алып сыймык менен бири-бирине таратып аткан маанилүү окуялардын бири бул да болсо мына 3 оорулуу балабызга коомчулук тарабынан, эл тарабынан жыйналып аткан акчаларды көрүп, бул акча чогулушу мүмкүн эмес деп үмүтсүздүккө кабылган кээ бир адамдарга бул боло турган нерсе экен. Жакшылар жарышканда бул оңой эле нерсе экендигин көрсөтүп аткан учурдабыз. Мындан улам эми мына Хамзабызга, Асланыбызга акча чогулуп бүттү. Алхамдулилла. Эми Байханыбызга калды. Байханыбызга да аз эле калды. Тагыраагы акча чогулуп жарымына келип калды дейт замат деле. Мындан улам коомчулукту Рамазандын акыркы 10 күнүндө тозок отунан адамдарды куткара турган 10 күнүндө дагы да белди бекен байлап, орозобуз, садакабыз, орозо питирибиз, эхсаныбыз, зекетибиздин бардыгын мүмкүн болушунча соо үмүтүндө дагы бир баланын ден соолугуна кам көрүп, айыгып кетүүсүнө себепчи болгонго аракет кылып жардамдашууга чакырам. Мына ушул багытта эмгектенип аткан Арслан Атакул мырза баш болгон, Аскар мырза баш болуп, мына Абдул мырза коштогон жалпы ата талбаган бүтүндөй жигиттердин баарына Кудай Таалам ыраазы болсун. Биз алардын кылган ишин күндө интернеттен, желелерден көрүп, сериал көргөндөй, балким көз жаш менен, сыймык менен көрүп отурабыз, кубаныч менен көрүп отурабыз. Балким бул кубаныч дагы да улансын, токтоп калбасын муну менен. Буйруса Байэлдин дагы, Байхандын дагы акчасы жыйналып бүттү деген сүйүнүчтүү жаңылык бүтүндөй Кыргызстанга жар салынган күндү чогуу тоскон күн насип кылсын. Арбиңиздерге ыраазычылык билдирем. Келиңиздер анда жакшылыктарда жарыш. Саламдашып кетем баарыңызга. Ассалому алейкум. Мен Хамзанын атасы Руслан болом. Быйык Рамазан айыңыздар менен туткан орозуңузду Аллахтан кабыл алган болсун. Баарыңыздарга Алла ыраазы болсун. Биздин сбор иншалла экинчи сбор жабылды. Иншалла Арсландык, Байхандыкын колдоп кеттиңиздер. Жабып салайык эртерээк ошол. Бул сезимдер дегенде бул оору менен мен көп жылдан бери 1 жыл болду. Ушул баламды көрүп, башка врачтарга барып, көп жактан консультация алып, ушинтип жүрүп, Кыргыз элине чыккан максатым ушул уколду алайын деп, бир точкасы. Анан сборум жабылды. Мага чейин Арзаттан кийин эч ким сборго чыга элек болчу. Мен чыктым. Анан менин сборум иншалла 4 ай, 5 ай болуп кетти. Жабылды, бирок ушундан кийин мен сүйүнүчүм деле, мен кубанычым деле менден кийинки акыларга өтүп кетти да. Аслан менен Байханга өтүп кетти. Кыжалат кылгон, алардыкын да жапканга аракет кылыш керек деген сезим болуп кетти. Ошого бир аз кубанып, сезим айта албайм. Ошолорку да жабылып кетсе, иншалла катуу сүйүнөм деген максат. Мага бир эжеке айтты эле да. Ошол аманат. Руслан Кыргызстандын аталарына ата үлгүсүн көргөздү деди да. Жок, иншалла. Бирок ал сөздү айтканда мен башкача болдум да. Негизичи, маани бербеңиздер, туугандар. Мен бир жума 10 күндөн бери көрүп, эмоциядан мындай көз деле көнүп калды да негизичи. Ыраазы болсун. Буйруса мына Руслан мырзанын жанында айтабыз. Ар ким өз салымын ар кандай кошуп атат. Ким бирөө продукты көтөрүп келип атат, ким бирөө вот жада калса машиналарды беришип атат. Машиналарды, ат болобу, чарба болобу, не болбосун, колунан келген салымды кошуп атат. Буйруса Кыргыз эли будан да өткөн кыйынчылыктарды жеңип өткөн. Иншалла. Кудайым буйруса атың өчкүр бул ооруну да жеңе турган күн бар. Иншалла. Бул оору түбөлүк эмес. Кудайым буйруса мен ишенем, бул эл биримдиги менен бул атың өчкүр ооруну жеңебиз. Албетте аны кантип жеңебиз? Сиз, мен, Руслан мырза же болбосо ушул жамаатта жүргөн ар бир кишилер өз салымыбызды кошуп. Албетте обязательно акчалай эмес. Жок дегенде ошол видеону бөлүшүп,
ушинтип салымыңызды кошсок болот. Албетте видеону бөлүшөсүзбү, акчалай жардам бересизби, кандай гана жардам бербеңиз, иншалла сиздин акыретиңизге пайдасы тиет деп мен үмүт кылам. Ушунча жамаат сизге акырет күндө күбөлүк өтөт деп мен үмүттөнөм да. Иншалла. Ошондуктан кайдыгер карабайлы мекендештер, буйруса бул орунду жеңебиз. Иншалла. Сизге дагы рахмат. Чоң рахмат. Жалпы 7 миллион кыргыз элин жана бүтүндөй досторду, улутташтарды, канатташтарды, саналаштардын бардыгын, коңшу өлкө достордун бардыгын кайрадан бел байлап жардамга чакырам. Келиңиздер, жардам берели да бир инсандын мына ушундай дарттан айыгып, дагы ата эне үй бүлөнү, бүтүн кыргыз элинин кубанычына дагы себепчи бололу. Өзгөчө жардам берип аткан ошол жигиттер, Алла таалам ыраазы болсун бардыгыңыздардан. Мына ушундай бир жигиттин кандай экендигин, коомчулуктун башын биригишине, достошуна дагы бир себеп болуп атасыздар. Кылган ишиңиздерди бүтүндөй кыргыз журтчулугу сериал көргөндөй, көзүбүздө жаш, көкүрөгүбүздө сыймык менен көрүп атабыз. Бир түндүктүн, бир желектин астына момундай күндө бириктирип коюп, жакшылыкка себепчи болуп аткан Рамазандын урматы, кадыр баркы, Кудай Тааланын колдоосу, кубаттоосу себепчи болгон ушул кишилер, мына ошолордун баарына бир кол чаап койсоңуздар, Алла таалам ыраазы болсун. Чоң рахмат. Ошол эле учурда өзгөчө жаштар, башкалар өрнөк алалы. Үй бүлө баарынан кымбат. Үй бүлө баарынан кымбат экен. Жигиттер могу жерде бойдоктор да барсыздар. Келиңиздер, суранам. Бойдоктор, өзүңө аял тандабай, келечекте төрөлө турган балдарыңарга эне тандагыла. Таштандыда өскөн гүлгө суктанбагыла деген. Жаман чөйрөдө өсүп калган 1000 сулуу болсо да суктанбагыла. Кыздын адебине, тарбиясына, адеп ахлагына, кайсы чөйрөдө кимден тарбия алган, ата эне тегине карагыла. Кыргызда шундай сөз бар. Тегиңди сактайм десең, уулуңду тарбияла, улутту сактайм десең, кызыңды тарбияла деген кеп бар. Ошондуктан келиңиздер. Эй жигиттер, өзүңө сулуу кызды тандабай, муну ол менин келечекте балдарыма эне боло алабы жокпу? Ата энеме, урпагыма, тууганыма баш көтөрүп жүрө турган бир үй бүлө боло аламбы жокпу деген үмүт менен ойлонгула. Жөн эле назик сүйлөп, жөн эле боенуп алса, чаптанып алса, мактанып алса, алаксып калбагыла. Жигиттер көз ачалы. Ал эми момундай бала тарбиясында, баланын башына түшкөн бүтүн нерсеге белди бекем байлап, аялыңар менен, бала чакаң менен бир болуп, башына баарына даяр болууну үйрөнгүлө. Өзгөчө аталарга суранышым. Бир окуя менен сөзүмдү жыйынтайм. Bir günü bir kişi, karasаңыздар, deniz жээгинде кайык менен баратканда кайык сынып кетип, кулап кетип толкунунда. Эптеп сүзүп барып, ошол аралга жашап калат. Аралдын жээгине сүрүп койгон отундар менен алачык жасап алып, алачыкта жашап, аралдагы чөп жар менен эптеп жамбагып, bir gün аралдын токойунан чыгып келсе, жээктеги жанагы алачыгы өрттөнүп кеткен. Ошондо ыйлап Кудайга арызданат. О Кудай, бул эмне кылганың? Bir алачыгым болсо, аны да өрттөп менден алып салсын деп ыйлайт. Ошол кезде bir убакта уктап калып, көзүн ачсачы, кайдан жайдан жээкке корабльдан куткаруучулар келип калат. Сүйүнүп кетип жээкке чыгып, жана куткаруучулардын кораблине отуруп, биринчи суроосу капитанга: "Мени кайдан билдиңер? Кантип таптыңар? Ким кабар берди?" десе, жана капитан айтат: "Кызык экенсиң, эй. Өзүң бирдемкени өрттөп, асманга түтүн чыгарып бизге маалымат бердиң. Анан келдик да" дейт. Ошондо ыйлап туруп: "О Кудай, мени кечир. Sen ар бир ишти билип кылат экенсиң. Мен жана алачыгымды өрттөгөнүңдө нааразы болуп ыйладым эле. Көрсө ар бир иштин артында бир жакшылык бар экен. Экинчи ишиңе арыз болсом, Кудай мени өзүң кечир" деп дуа кылды. Аңсыңарындай, монол аталардын дагы бүгүн күнгө келип калышына бир Рамазандын урматы, эки балам үчүн деп эмне жерлерге кай кыйынчылыктарды көрбөдү. Бардыгы кайсы бирөөсү Кудай Таалага дуасы менен жетти да, мына ушул инсандарды Рамазанда ошончо берешен жомарт инсандарды себеп кылып, мына бүгүн дартына, баласынын дартына даба тилеп, акчасын баарын табылып отурат. Антан мен Хамзанын атасына, Асландын атасына, ошол эле учурда Байхандын аталарына, аталардын кадыр баркын, перзент үчүн жанын бере турган аталардын коомунда бар экендигин, сиздердей жакшы адамдардын урматына жер бетинде кыямат кайым болбой атканын далилин көрсөтүп атканыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Мына ушул аталарга да бир кол чаап коюңуздар, туугандар. Анан мен дагы бир баса белгилеп айтам. Хамзанын атасы менен башында чуркап жүргөндө элге концерт берип башка болдук. Анан анда да эл аз келди. Бирок ошентсе да келген элден акча алдык. Бирок Рамазанда жүрөктөр жийип, кимди деп аткан кезде мына себепчи болгон мына ошо азаматтар коомчулукка чыгып калды дагы. Бай бере турган чыны муктаждар бар экен, мына деди. Достор, коомчулукка кайрылам. От менен ойнош.
Suu menен oynoş. Bирок адамдын сезим менен ойношпо. Көчөгө чыгып алып, калп эле тилемчилеп, калп эле мошенник болуп, берешен адамдар да кой бу алдап атат, кой бу алдап атат, бергиси келбей калып, адамдын сезим менен ойношкондо ордо чыныгы муктаждарды мына инсандар көрсөтүп берди. Себеп болду Рамазандын урматы. Мен да куру кол келбедик. Хамзанда биз Асанга да жардам берип, тиякта Көмүскөдө кызмат кылып аттык. Бүгүн Бишкекке учуп келдим түштө. Жана бир жерде кызмат аканда эле бул жака келип атканда Кемеровада менин байыш досум бар. Биримдик группасы бар. Бекендештер менен биргеликте ошол жерден 80 000 сом жөнөткөн. Аны мен да кошуп жалпы 100 000 сом Байхандын атасына ала келдим азыр. Мына ошол акчаны элдин аманаты. Өзүмдүн үй билем ата-энемдин атынан мына ошол Байхандын атасына насип экен. Мына ошол кишиге тапшырам. Алла таалам разы болсун. Буюрса, достор, акыркы 10 күндүк калды. Иткон минанар тозоктун отунан куткара турган. Ар бир ишиң эселеп жазылган. Кадыр түнгө дал келсе, 1000 айлык сооп жазыла турган учурда келиңиздер. Бир инсан калды. Дагы бир белди бекен байлап, достор, поколение. Ар бир муун чогулуп, отуруш жаман көрдүк башында. Жок, жаман көрбөгүлө. Башында жаман көргөндө ар бир отуруш жакшылыкка бурулуп кетти. Көрдүңөрбү? Ар бир отуруш 20 жылдык, 30 жылдыктар жаман көрдүңөр. Адамдар 20 жылдыкта бирөөгө үй салып берип атат. 20 жылдыкта момунда кылып аткан учурда поколение момунда канчалаган инсандарга жардам берип атабыз. Демек, ар бир нерсе жакшылыкка өзгөрдү. Ар бириңердин кылган ишиңиздерди көз жаш менен, көкүрөк сыймык менен көрдүк. Буюрса, мына Байхандын атасынын дагы баласына сбор бүттү деген кубанычтуу кабар күнгө аз калды, ошону көрөлү. Ал эми бийлик өкүлдөрүнөн дагы бир суранычым, Тышкы иштер министрлиги МИТтерден суранычым, келиңиздер. Ушул 3 баланын атасына кайсы өлкөгө барып баласын да табайбыз десе, мамлекеттин өкүлү катары сиздер жардам берип, ошол жактын мамлекеттик деңгээлдеги көпүрө болуп, иштерин дагы да жеңилдетип, 170 миллион болсо, мамлекет сиздер ортодо бар экенсиңер. Ушунча элдин дуасы бар экен. Биз андан да арзан бүтүрөбүз дегенге себепчи болуп калыңыздар деп суранат элем. Ошондой болсун. Чоң рахмат. Мен аманатын тапшырам. Буюрса, менин жанымда акча Кемеровадагы байыш досумун 80 000 үй бүлөмдүн ата-энемдин дагы жалпы менен 100 000 акча ошол жерге байке сизге тапшырам. Алла разы болсун. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Буюрса, балдар айыгып келип, буюрса, балдардын айыгып келип, элге дагы жакшылыгына жар салган күнү, буюрса, мына ушул кишилер менен кайрадан чогулуп, кубанычтуу күнү белгилеген күндө дагы чогулалы иншалла. Чоң рахмат. Аманат 41 106 сом. Новосибирский шаарында Ысык көл ынтымак атынан ошо коомдун атынан келген акча бул. Атыңыз ким байке? Руслан менен атым. Руслан байке, аманатына полный. Улан деген бир досум бар, ошол эке мага ишенип эме берди. Азыр жолдон келатсак, дагы бир ушул жака кетип баратабыз десек, дагы бир таксырыбыз, дагы бир 500 сом аманат кылды эле да. Ошол экени кабыл алып койгула. Новосибирский да. Assalamu alaykum, жалпы кыргызстандыктар, достор, туугандар. Мына мен өкүл атам болот. Өкүл атаман үйрөнгөм мен. Өкүл атам жүрөктө сактап жүр өкүл ата койгон. Байхандын атасы. Байхандын атасы. Ассаламу алейкум. Анан жалпы биз негизи буга чейин бардыгын жоктогонбуз. Биз көргөн билгендер деле бар. Аттарынан баштап башкасынан баарын жоктогонбуз. Анан кийин баягы поколение деген вызов болуп кеткен үчүн кече бир күндө кайрылуу жасай коюп, анан бизде өзүбүздө ар бир райондо бар эле, бирок кайра жоктоп коелу деп келдик, башкаларга үлгү болойлу деп. Негизи биз келип кеткенбиз. Ошентип азыр Кыргызстан 7 жубанынан бардык жигиттер келдик. Мына Таке сүйлөп койгон. Таке Жалал. Ассаламу алейкум. Биз Жалал Абад областынан болобуз. Ушул биз дагы поколениега вызов таштагандан кийин биз да карап тура алган жокпуз. Ушул Байхан уулубуз жакшы болуп кетсин, Аллах таалам шифасын берсин. Ушул орозодо ким садака берсе, ошолордун экесеп Аллах таалам өзү кайтарган болсун. Мына биз дагы ушул балдар менен кеңешип, ушул колдон келишинче ушул аманатты алып келип берип атабыз, биз дагы өкүл болуп. Чүйдөн. Бул жерде 700 000 сом. 700 000 сом 90-дарда. Булга чейин токтоп турлар. 700 000 сом келди, 90 браттарыңарга бир кол чабын. Бирок мен келип кеткен айтып коюңон. булга чейин салымыбыз кошконбуз. Мына азыр аманат тапшырып атабыз, Жети областынын атынан. Аллах шифасын берсин, жеңилинен берсин. Всё, Аскар автонун
Аскар Авто'нун командасынын бүгүнкү күндүн акыркы биз уже жоопкерчиликти тапшырып берип аткандагы отчетубуз. Биз бир баланы, экинчи баланы жана үчүнчү балага жаап бүтүрүп берип аткан отчетубуз. Бул жерде целый команданын өзүнүн мээнети бар жана кыргыз элинин себеби бар. Азыркы ушул убакка чейин данный момент 416.186 миллион 716 сом общий чогулуптур жигиттер. Машалла! Азыр Хамзага жетпеген 92 миллион 813.284 гана сумма калды. Байханга жетпеген 92 миллион 813.284 миллион сом калды. Биз буйруса 70 чем-то миллионун дагы Байхандын. Биздин команда жаап Абдел менен Дамирге өткөрүп бердик, Кудай буйруса. Жигиттер, мына ушул итоговый биздин акыркы берген отчетубуз. Кудай буйруса Байхандыкы 90 чем-то гана миллион калды, плюс-минус мүлктө. Даже бунун ичине бир 15 000 долларлык ат, эртең бир 10 000 долларлык кочкор келет, алар кошулган жок. Бизге ыраазы болуңуздар, Кудай буйруса Байханга астатык акча 90 плюс-минус гана миллион сумма калды жигиттер. Калган бүт сумманы чогултуп бердик сен. Бүттү. Ya Rabbil Alamin. Ya Şafi ente şafi ya Rabbil Alamin. Özüңдөн дуа кылып суранабыз ya Rabbim. Özüңдүн şafi sıfatың менен Ramazan Karimdin урматына, Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын урматына, ya Rabbil Alamin. Оорулардын дарына дава тилеп ушул жерге чогултурдук. Мана ушул 3 балабызга үмүтүбүздү ишке ашырып, Аллах Таалам өзүң дарына дава шифа бер ya Rab. Аллах Таалам жакшылыкта жарышып аткан, жаны тынбаган мана ушундай жакшы инсандар, агаларыбыз, эжелерибиз бүтүн баарынан Кудай Таалам өзүң ыраазы болгон. Аллах Таалам ар бирибизге кылып аткан иштерибизге ийгилик бер. Аллах Таалам Рамазан Каримдин урматына Ала Тоошка, эл жерибизге, мекенибизге жакшылыктарыңды жаадыр. Аллах Таалам ооруп аткан бүтүндөй башка оорулардын барына дава бер, шифа бер. Сапарда жүргөндөрдү кырсык баледен өзүң сакта. Кайра жакшылык кылып жан дүйнөсү жыргап аткан жакшы адамдардын жүрөгүн жок дегенде 100 жыл иштет ya Rab. Аллах Таалам мана ошол жерге кадам басып келген ар бир инсандардын кадамына сооп жазгын, жакшылыкта жарышып берип аткан кичинекей бөбөктөрүбүздөн баштап аксакалдарыбызга чейинки ар бир инсандын ар бир шариатка төп келген үмүт максаттарын ишке ашырууда өзүң жардамчы болгон. Аллах Таалам мана ошол ата энелерди перзенттарды менен сынабай ya Rab. Перзенттерди ата энесиз чоңойтпай ya Rab. Аллах Таалам мана ошол жерде уулунун дарына, балдарын дарына дава тилеп турган 3 бирдей үй бүлөгө, жеңебизге, акелерибизге Аллах Таалам биримдик бер, ынтымак бер. Уулдар эсен аман айыгып келип, кыргыз элинин уулу, ата эненин гана эмес, Ала Тоонун уулдары болсун ya Rab. Эртең ар бир үчөөсү тең мына ушул кызмат кылып башында турган Атакул, Аскар, Дамир, Манашыд, Абдул мырзалардай мыкты инсандар болсун. Элдин жүгүн көтөргөн мыкты инсандардан болсун. Чубак ажы устаздарыбыздай, Абдушкөр ажы устаздарыбыздай, Сайдыбек астамдарыбыздай мыкты инсандардан болсун. Алар дагы алым улама болсун. Ар бирибиздин урпагыбыздан алымдарды чыгар ya Rab. Ар бирибиздин урпагыбыздан жакшы инсандарды чыгар ya Rab. Аллах Таалам орозонун урматына дуа кылган колдорубузду күнөө иштерден өзүң сакта. Жакшылыкка басып келген буттарыбызды арам күнөөдөн өзүң сакта. Аллах Таалам жүрөгүбүзгө ыйманыбызды бекем кылгын. Мал, дүнөө, байлыкты сүйүүчү эмес, өзүңө кызмат кылып күйүүчү инсандардан кылгын. Аллах Таалам мына шунча инсандардын дуасы урматына мен күнөөкөр инсандын да дуасын кабыл кыл ya Rab. Аллах Таалам буйурса 3 бала айыгып келип элге жар салган жакшылыгында да элдин кубанычын, көз жашын, ата эненин сүйүнүчүн чогуу көргөн күн насип кылгын ya Rab. Hasbunallahu ve ni'mal vakil, ni'mal mawla ve ni'man nasir, gufranaka rabbana ve ileykel masir. Allahümme affili zunubana, Allahümme affili hayyina ve meyyitina, Allahümme affili kebirana ve sagirina, Allahümme affili kullina ya Rabbil alamin. Allah Taala bardığımızı geçir. Allah Taala bardığımız gözün yardımcı ol ya Rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahu ekber. Allah razı olsun. Assalamu alaikum. Кудай буйруса Хамзанын сбору башталган, андан кийин Асландын сбору башталды, андан кийин Байхандын сбору башталды. Ошол сборлордун тик башында туруп мына өзүбүз командабыз менен Атакул агабыз, Нуржигит досубуз, Бек досубуз, Баха досубуз бүт жаамат менен биргеликте аракет кылдык. Биз жөн гана себебин кылдык. Бирок бүгүнкү күндө
ровно уже 7-чи күнү Кудай буйруса биз 414 миллион чем-то байгысын унутуп калдым. 414 миллиондон плюс-минус бир аз ашыкчасы менен бүткүл ушул балага сборго акча чогултуп бердик. Ошондо 340 миллиону Хамза менен Арсланга кеткен болсо, андан тышкары 75 миллиону биз буйруса Байханга өткөрүп бердик. Ар бириңиздерге рахмат, кыргыз эли, чоң рахмат. Ар бириңиздер келип аттыңыздар. Бирок сбор токтогон жок, Сбор токтогон жок. Биз менде болгон жоопкерчиликти балдарга өткөрүп бердим. Бирок мен дагы өзүм кызмат кылам чогуу. Кудай буйруса, биз Байхан менен биргебиз. Биздин өзүбүздүн ушул жамаат менен чогултуп берген акчабыз ушул 414 миллион чем-то акча чогулду. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум туугандар, буйруса мына бүгүн 2002 жамааты ушул жакка келип аманатыбызды бердик. Общий 2 миллион 136 миң 611 сом сумма чогулуптур. Андан тышкары туугандар эртең дагы берилет 2002лерде. Анан могу жыласка келип эч ким мындай сому берилек поколенияларга кайрылколу. Барыңыздар келип ушул жакка келип жардамыңыздарды берип кетиңиздер. Бардык поколение ушу менен токтоп калбаңыздар. Неме Хамза менен ким эле экинчиси? Асландын немеси жабылды. Буйрсаңыз Байхандын атасына келип өзүбүз келип тапшырып бердик туугандар. Ал жерге да уже сбор болот 90 миллион сом калыптыр. Барыңыздарды ушу жыластан күтөбүз. 2002лерден сиздерге вызов мындайча айтканда. 2001лер келип бул жакта аябай эл көп. Ошондуктан азыр Аскар мырзаны дагы айткандарын уктуңуздар. Буйруса аз калды. Баары биримдикте болот. Буйруса биримдикте. Бул атын өчкүр орунду жеңүүгө аракет кылабыз. Бизден алыстабай туруңуздар. Мен бүгүн болгону ушул жактан болоткан окуяларды мындай түздөн түз силерге чагылдырып берүүгө аракет кылдым. Буйруса дагы да болсо жаңылыктар боло турган болсо, эл билсин YouTube каналыбыз аркылуу сиздерге жарыялап турганга аракет кылабыз.